Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе жаңы окуу жылына карата арналган биринчи сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбыздын темасы кыргыз адабий тилинин өнүгүүсү жана калыптануусу. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын негизги калкы болуп эсептелген кыргыз улутунун тили болуп эсептелет. Кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз улутуна киргендер республикабызда гана эмес, башка өлкөлөрдө да бар. Алсак, көп сандаган кыргыздар Кытайда, Өзбекстанда, Тажикстанда, Казакстанда, Россияда, Афганистанда, Түркияда жана башка өлкөлөрдө да кыргыз улутундагы элдер жашашат. Кыргыз эли Борбордук Азиядагы байыркы элдердин бири болуп саналат. Анын тили да байыртадан бери жашап келе жаткандыгы талашсыз. Ал өзүнүн узак мезгилдер ичиндеги өнүгүү тоорунда дала өзгөрүүлөргө учуроосу мүмкүн. Анткени тил менен коом тыгыз байланышта болот. Коом өнүгүп өзгөргөн сайын тилде да өнүгүү жүрүп турат. Ондогон кылымдардын ичинде элдин турмушунда, коомдо көптөгөн өзгөрүүлөр болуп өтөт. Бир тилде же анын диалектилеринде сүйлөгөн эл ар түрдүү өзгөрүүлөрдүн натыйжасында дагы көптөгөн диалектилерге ажырап, же өз алдынча тилге айланып кетиши да мүмкүн. Арийне, алардын бири-биринен ар түрдүү деңгээлде айырмаланышы коомдун жана тилдин өнүгүү өзгөрүү процессиндеги шарттарга байланыштуу болот. Кыргыз тили өзүнүн түпкү келип чыгышы жагынан түрк тилдердин тобуна кирет. Алар Алтай, Азербайжан, башкыр, гагауз, казак, каракалпак, карачай, ногой, татар, түрк, түркмөн, өзбек, чуваш, якут жана башка ушул сыяктуу тилдердин тобуна кирет. Алардын тектештиги, бул тилдердин тегиштик түзүлүшү, морфологиялык курулушу, лексикалык кору, синтаксистик өзгөчөлүгү жана өнүгүү өзгөрүү тарыхындагы жакындыктар менен белгиленет. Тектеш тилдер алыскы жана жакынкы тектеш деп эки топко бөлүнөт. Анда эмесе балдар, азыр баарыбыз биргеликте Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил кимигин чогуу ырдайбыз.